Сырттан келген меймандарды бир чөйчөк даам менен тосуп алган умайыне колун жайып ак жол каалап бата тилеген Бакай атанын элеси камтылган бул арка Нарын шаарынын кире беришиндеги жерге орнотулду. Айланасы толук бүтпөсө дагы кала күнүндө белек болгон арканын ачылышына жогорку кеңештин депутаттары, мурдагы облус жана кала башчылары менен шаар тургундары катышышты. Нарындыктар үчүн белек болгон бул арка жеке ишкер Кылыч Исамамбетовдун демилгеси менен курулду. Жалпы 7 миллион сомдон ашык каражат жумшалган. Эми айланасын дагы көрүктөндүрүү боюнча иштер жүргүзүлмөкчү. Дүйнө жүзүндө негизи ушундай болгон триумфалдык аркаларды курганда бул өнүгүүгө, жаңыланууга жана жаңы багыт алууга деп ырымдап коюшат да. Анан биздин дагы ушул жерден баштап эртең кабат өнүгүүлөрүбүз кетсе, мүмкүн ушу нарын жергебиз өнүксүн, деги эле Кыргыз өлкөсү өнүксүн деген ойду бергим келди, ошол нерсени жасагым келди да. Бакай ата менен Умайыненин элесин түшүрүүдө негизги өзгөчөлүк кыргыз элинин маданияттуулугу, каада салты, нарктуулугу, меймандостугу чагылдырылган. Боз үйдүн керегесин элес кылып эпчи жагына эненин, ал эми эл жагына Аксакал атанын элесинин мааниси зор. Оң жагында бул аял киши бая жанагындай кыргыздын салты боюнча жамандыктан ары болуп, жакшылык болсун деп суу айлантып, же болбосо суу берип, андан ары босогодон өткөзүп алат да боз үйдүн ичине. Аксакал болсо бул кыргыздын бая узатып атканда, тосуп атканда жакшылык сөзүн айтып, батасын берип тосуп алат. Муну менен бирге бүгүн калаада дагы РТС чөлкөмүндөгү тигүүчү цех, набайкана жана эмерек жасоочу устакана ишке берилди. Жеке ишкер Али Кожокелдиев чакан ишканада 50дөн ашык жумуш орундарын түзгөн. Биринчиси бул тигүү цехи, 30 киши иштейт бул жерде. Андан сырткары столярный цех, бул устакана. Ал жерде 5 киши иштеп атат бүгүнкү күндө. Келечекте ал жерде дагы 20 кишиге жеткирсек болот кишинин санын. Андан сырткары набайкана, ал жакта 5 киши иштейт. Ал жактан дагы ошол кийин ассортиментин көбөйткөндө 10 кишиге жакын киши жумуш менен камсыз болот. Аталган чөлкөмдө мындай ишканалардын ачылышына өзгөчө жергиликтүү тургундар кубанышууда. Анткени жумушсуз жүргөн айрым тургундар иш менен камсыз болушту. Жердин ачылганына аябай жакшы болду. Элдерди жумуш менен камсыз кылып, мурун бош жатчубуз үйдө эле. Ошол. Эмне деп атасызар? Азыр куртка тигип атабыз. Башталганына 10 күн болду, эми буюрса зарплата алабыз. Тестаментке жууруп, формовкага салып, печкага салып бышырдык, анан чыкты столичный, биринчи сорт. Граммы 400 грамм болду. Ошол. Мындан сырткары Нарын шаарында машыгуу залы ишке кирип, спорт сүйүүчүлөргө эшигин ачты. Каланын 153 жылдыгы ачылыштар менен бирге спорттук оюндар менен жыйынтыкталды. Гүлера Туратбекова, Нурбек Рахманов, Өлкө Деми, Нарын шаары.